Түп айылында жайгашкан Жеңиш паркынын реконструкция иштери аяктап, бүгүн 27-июнь күнү ачылыш аземи өттү. 27-июнда Түп айылына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки биринчи ирет чоң реконструкциядан өткөн Жеңиш эл бак ачылды. Салтанат ырчы бийчилердин коштоосунда майрамдык маанада өттү. Аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана Жогорку Кеңеш депутаттары Акылбек Түмөнбаев менен Табылды Муратбеков катышып, өлкө башчысы Садыр Жапаровдун балдарга берип жиберген белектер тапшырылды. Селбакта жашы жете элек балдар жана спортчулар үчүн атайын машыгуу үчүн лайыктуу аянтчалар оргумала курулуп, жаңы жарыктандыруу өткөрүлүп, газон түшөлдү. Ошондой эле халва кафеси ачылып, заманбап балдар китепканасы өз эшигин ачты. Түп айылындагы парктын ачылышы бул бир гана Түп айыл үчүн эмес, жалпы район тургундар үчүн өтө өзгөчө иш-чара болду. Анткени бул жер ушу биздин тургундардын баягы башын бириктирген, эс ала турган, көңүл ача турган, жакшы бир мындай эс ала турган мындай бир жакшы жай. Анан бул парк мен бала кезден баштап эле ушул жерде чоңойдум. Анан ошондон бери бак ачыла элек болчу. Абал эски Союздан бери оңолбой келген. Мынакей азыр тиешелүү адамдардын колдоосу менен мынакей сонун бир айыл тургундары үчүн сонун жай болуп ачылып атат. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келептер, айдан ай өтүп. Ай көлдүгүн сурасаң, ажаламга тең эле. Сенин атаң Эрманас Кытайга кыргын салганда, Кытай, Калмак бардыгы тизе бүгүп калганда, сенин атаң Эрманас. Туугандар, Түп район тургундары, коноктор, кадырлуу. Сүйүктүү биздин балдарыбыз. Бүгүн баарыңыздарды бүгүнкү ушундай майрамдык күнүңүздөр менен мен Түп райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жеке өзүмдүн атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баарыңыздар урматтуу Түп район тургундары билесиздер, 1 жыл мурун ушул паркыбыз кандай абалда эле. Мына жакшынакай кылып, оңдоп, ишке берип, мына балдарыбыз ачылгандан бери, мына 2 жумадан бери жакшынакай кылып ойношуп, ушул жерде биздин тургундарыбыз эс алышып, басышып, мына жакшынакай ишке киргизилди. Ушул учурдан пайдаланып, ушу президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичке өзгөчө бир терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Мына ушул кишинин кийлүүчүсү менен, анын уулу Рустам инибиздин менен кийлүүчүсү менен ушул жакшынакай паркыбыз бүтүп атат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Андан учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Президентибиз мына биздин жаш балдарыбызга өзүнүн дагы 267 балага белегин берип жиберген. Азыр тапшырабыз. Ушулардын баарына сиздердин атыңыздардан биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бекем ден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик жана күч-кубат каалайбыз. Бүгүнкү күнү Түп районунда чоң бир жакшы иш-чара болуп өтүп атат. Көп жылдан бери каралбай калган парк иштөөгө берилип, атайын депутаттар тарабынан, акимчиликтин тарабынан жакшы чоң ачуу аземи болуп өттү. Бул Кыргызстаныбыз үчүн, Түп район үчүн эң чоң жакшы жетишкендиктер деп эсептейм. Балдарыбызга дагы мынакей ойночу жайлары жакшы жасалыптыр. Негизи мен өзүм деле 2 жолу болду келген, мурун мындай эме жетишкендикти көргөн эмесмин. Сүйүнүп турам. Жалпы куттуктуу айтып койду. Эмне дейм, Кыргызстаныбыз өсүп өнө берсин, ушундай жаңылануулар көп болсун. Көзүң кубанып сүйүнөт экенсиң, ушундай жакшы нерселерди көрүп. Жаштарды эми сонун объект, сонун жер ачылган, ушуну жакшы алаканга салып, таза кармап дегендей жакшы колдонсо деген жакшы ой тилектерим бар. Эмне дейм, мындай жаңылануулар көп болсун, ачылыштар көп болсун кыргыз элиме. Барчылык, ден соолук баарына. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн дейт элем. Мына бүгүн сиздер менен жүз көрүшүп, ушундай жаркыраган паркыбыздын ачылышында мен да кубанып атам. Барыңыздарды майрамыңыздар менен деп куттуктайм. Урматтуу агайын туугандар, мына билесиздер, ушул паркты
баягы Советтер Союзунан калгандан кийин кандай акыбалда калды эле бардыгыбыз билебиз да. Ушул жерде бир эле жолду ары бери өтүп бардыгыбыз көрүп калчу элек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен, уулунун демилгеси менен кандай гана паркыбыз баягы толук болбосо дагы өңүнө келип калды да. Кудай буйрса дагы иштер алдыда ушул парктын ичине көптөгөн аттракциондор баягы эмелер курулат. Кудай буйрса мына биздин келечегибиз, балдарыбыз жакшынакай жаркыраган паркта аттракциондору бар паркта ойноп күлүп ушул жерде өздөрүнүн жаш бала кыялын эске салып чоңоет деген үмүттөбүз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы, көп жылдык үзүрлүү эмгеги, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Ысык Көл облусунун Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Адиев Каныбек Маматбекович сыйлансын. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Силердин алдыңарда чыгыш бир чети сыйлык, бир чети жоопкерчилик, бир чети сүйлөп турам. Акылбек Тоозбаевич, ассаламу алейкум, сиз менен кайра түптөн көрүшүп кубанычтамын. Урматтуу аталар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Апалар кандайсыздар? Кудайга чексиз мактоо шүгүрлөр болсун, ушул күндөр үчүн, ушул мүмкүнчүлүктөр үчүн. Түп тарыхы бай, куттуу жер. Анан ар бир адамга оомат келгендей эле бүгүнкү күндө Түп жалпы районго оомат келип турган үчүн акыркы учурда кандай жакшы иштер жүрүп атат. Анын ичинде ошо өлкө башчысы баштаган Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Анан ушул ичинде Түптүү мынакей көп жакшы иштер болуп атат. Мурат абабыз Каркара кезинде жазды эле былтыр. Кылым курулушу деп, кылым курулушуна тете жакшы иштер жүрүп атат. Ошол иштери үчүн рахмат. Анын ичинде ошо өзгөчө көзөмөлгө алып ушул иштерди кылып келаткан агабыз Акылбек Тоозбаевичке бир терең ыраазычылык колдоп рахмат айтып койсок сонун болот деп ойлойм да. Анан ичиндеги ушул иштердин бири ушул районубуздагы парктын ачылып атканы да бир жакшы бир жашан деп билем. Мен өзүм туулган жерим Тогузбай, өскөн жерим Сартылбай, бирок мектепти бүтүп аяктаган жерим ушу Түп айылда ушул жерде чоңойдук. Ушул ишембилик болгон сайын эле мугалимдер менен, окуучулар менен болуп эле ушул жерди тазалап жүрчүбүз. Бирок ушул акыл эс тарткандан баштап ушу парктын бак ачылганын эч көргөн эмесмин да. Баягы эле жыл сайын эле кайталанган эле бактар, кайталанган эле эски отургучтар, эски имараттар, айтып канча жылдан бери жаңыланбаган паркыбыз мынакей буйруп, канча кишилер мээнети менен айыл өкмөттүн тиешелүү мындай каражат бөлүп берген инсандардын жана подрядчик компаниялардын аракети менен бүгүнкү күндө мынакей ачылышы болуп атат. Ушул парк жалпы Түп үчүн, жалпы район үчүн, жалпы элибиз үчүн куттуу болсун демекчимин биринчиден. Анан урматтуу туугандар, буюрса жана айтып кеткендей оомат келди, аны кармап калыш керек. Ооматты кармап калуунун жолу бул баягы адыраңдап, шадыраңдап, президент бизден чыкканда эле төш каклай берүү эмес. Менимче жакшы келген нерсени оомат кармап калуунун жолу бул ынтымак. Эң башкысы ушул ар бир үйдө ынтымак болсо, ар бир көчөдө ынтымак болсо, ар бир айылда, анан жалпы жана ошо районубузда ынтымак боло турган болсо, Кудайым буйрса ушу келип аткан ооматтардын акыбети түз болот, келечеги кең болот Кудайым буйрса. Анан Жогорку Кеңештин депутаты катары мынакей бир айга жете элек мандат алып ишке кириштик. Ал жерде да Акылбек Тоозбаевичке да терең ыраазычылык билдирем. Агабыз катары колдоосун көргөзүп, акылын айтып, жол көргөзүп коюп атат. Кудайым буйрса мынакей буга чейин Түптөн депутатыбыз жок деп канча жылдан бери сайрайт элек. Азыркы учурда бир эмес 2 депутат болдук. Депутат эле эмес, президентибиз дагы бар. Жана башка көп жетекчилер. Мынакей мен билим берүү тармагында буга чейин иштеп жүрдүм. Азыркы күндө Бишкекте мен билгенден 3 университеттин ректору Түптүк. Дагы 2 университеттин проректору Түптүк. Айтор 5 университетте биздин жооптуу адамдарыбыз бар. Андан мындай сыяктуу санай бере турчу дагы жакшы иштер көп. Кудайым буйрса ушул иштерди татыктуу, жооптуу алып кеткенге аракет кылабыз. Түптүн дагы өнүгүшүнө, өсүшүнө ар бирибиздин колубуздан келишинче салымыбызды кылабыз. Маселелерди жеткизип, аракет кылып, Кудайым буйрса. Бирок жана айтып өткөндөй эле, урматтуу туугандар, буйрса эң башкысы ынтымагыбыз бекем болсун. Бирибизге саламыбыз түз болуп, Кудайым буйрса ушу Түптү
баягы бир Актабадан келген дос балдарым айтты эле, президенттик түптөн чыкышат эле, Кыргызстан түптөн өттү. Анын сыңарында ошо айткан сөзүнө эле эмеси келип, мындай кооматы келип аткан үчүн Кыргызстан түптөн өтсүн, Кудайым берсе. Куттуу болсун, чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүн Түп районунда ошо жеңиш сейилбагы ачылды. Анын ичинде ошо халва кафеси бизде ачтык бүгүн. Ошо ичинде 98 орундук место бар. Ошо даамдуу тамактар, восточный кухня ичинде, жакшы национальный блюдолор да бар еще. Бардык клиенттерибизди күтөбүз ушул жакта. Саат 9-дан 10-га чейин ошо адамдар күтөбүз, бияктар конокторубузду. Келип туруңуздар. Ошол мисалы үчүн деген ушул иш-чара бүгүн абдан жакшы өттү. Акылбек Туменбаев келип, ушул ачылышка абдан жакшы нерсени Садыр Нуркожоевичке да рахмат. Ушинтип балдарыбызга белектерибизди берип, ошо 30 жылдан бери кылынбаган нерсени кылып берди. Алла ыраазы болсун. Ошо президентибиз аман болсун. Ошо көп түптө жакшылыктар болуп атат. Ошо жакшылыктардын баары тең ошол салымы Садыр Нуркожоевдики. Алла ыраазы болсун, рахмат. Ушул түптүн ичинде дагы ушул дагы бир кошо кетейин. Бизде ушундай парк эмеде кафе ачылган. Эменин ичинде ошо дагы бир чоң ишке кирип, балдар эс алганда, ойногондо ушул жака кирип тамак ичип кетип турушат. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич баары аман болсун, бар болсун. Акылбек Туменбаевга да рахмат. Жана биздин жаңы депутат жаш балабыз өтүптүр. Анын келечеги алдыда, ага дагы чоң ийгиликти каалайм. Чоң рахмат. Кудайым чың ден соолук, узун өмүр, бакыт ала, иман рызык берсин. Жогоруда депутаттарыбыз айткандай, бул Кыргызстан боюнча мен дагы 7 облусту кыдырган аксакалдардын биримин. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бул окшогон майрамдар ар бир облуста, ар бир райондо, ар бир айылдарда ушундай жакшылык мероприятиялар, иш-чаралар өтүп турат. Мына өзүбүздүн көзүбүз менен көргөн үчүн айтып атабыз. Мына бул жерде жанында Жекшен Сарыевич деген аксакалыбыз бар. Ушул Нурдан деген дагы 2-3 аксакал болуп Самаркандга чейин бардык. Бул 7 облусту кыдырып бүтүп, ошо жака чейин барып келгенбиз. Анан ошон үчүн айтып атабыз да, башыбыз менен түшүнүп, көзүбүз менен көрүп, ошон үчүн бияка дагы биз айтып коюшка биз милдеттүү экенбиз. Баарыбызга узун өмүр, бакыт ала, иман рызык берсин. Балдарыбыз бактылуу болсун. Жанагы жогоруда айткан тазалыкты, ыймандуулукту, барктуулукту, ата-бабаларыбыздан калган нарктуулукту сактаган пенделерде бололу. Мына баарыңыздарга белгилүү, бул түптөгү, түп айылындагы ошо борборунда жайгашкан жеңиш сейилбагы көп жылдан бери каралбай, абдан начар абалга келип калган. Мына былтыр күз мезгилинде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү бул колуна алып, ушул демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ушул паркыбыз абдан жакшынакай ушул стандартты түргө келтирилип, мына бүгүн биздин ушул Түп айылынын, Түп районунун элдерине ишке берилип жатат. Бул жерде ушул паркыбыз абдан жакшы курулду. Кайрадан курулду десек да жаңылышпайбыз. Көп жылдан бери каралбай, биздин райондун жашоочулары, биздин коноктор үчүн ачык айтканда шарт жок болчу да. Азыр мына баардык шарты менен мына жакшынакай кылып, мына биз ашкананы да кошо ачтык. Бул жерде ушу ашкананы салган, ушуга демөөрчү болгон жигиттер ушу ашкананы азыр иштетишип, ушу келечекте ушул парктын тазалыгын, ушу парктагы эмеректердин, парктагы ошол баардык курулган имараттар болобу, баягы балдар ойноочу оюндарды карашып, баардык ушул жоопкерчилигин ушуларга жүктөдүк. Азыркы учурда ушул паркты анча-мынча бир аз бүткөн иштер бар. Баарын бүтүрүшүп, бизге өткөрүп беришет. Андан тышкары ушул эң негизгиси биздин ушул китепканабыз. Түп айыл аймагынын китепканасы дагы бузулуп, эски китепкана болчу. Ушул паркыбыздын дагы көркүн бузуп турчу. Биз ошо китепкананы да бузуп, жакшынакай китепкана салып бердик. Китепканада 16 миңден ашуун китеп бар. Өзү китеп сүйүүчүлөрүбүз бар, китеп окурмандары бар. Аларга дагы жакшынакай шарттар түзүп берип, мына Түп айыл аймагынын дагы
китепканасын биз бүгүн ачып ишке бердик. Учурдан пайдаланып ушул Түп районунун элине, Түп айыл аймагынын элине биздин конокторго мен терең ыраазычылык билдирем. Сөзсүз түрдө бул жерде биздин урматтуу президентибиз өзүнүн эмне деген жумуштар кылып атат, биздин райондо эмне деген жумуштар кылып атат. Мына быйыл эле биз 10го жакын социалдык объектилерди ачабыз буюрса, мен ушул учурдан пайдаланып Түп районунун элине, Түп айыл аймагынын биздин конокторго терең ыраазычылык билдирем. Болгон күч аракетибизди жумшап иштедик. Албетте дагы кандай бир тапшырмалар болсо биз иштегенге даярбыз. Ар дайым эң негизги биздин өлкөбүздүн ичинде биздин районубузда ар дайым ушу ынтымак болуш керек. Ынтымак бар жерде ырыс дейт, ырыс бар дейт. Мамлекетибизде ушу тынчтык, элибиз ынтымак болсун. Ал эми биз болсо ушул ар дайым элибиз үчүн кызмат кылганга даярбыз. Мамлекетибиз өнүгүү болсун. Анын ичинде биздин районубуз өнүгүү болуп, районубуз эң алдыңкы райондордун катарына кошулсун.